ЖККУ, КМШ, ШКУ, ЯЭП, Кыргызстан мүчө болгон негизги эл аралык уюмдар. Бирок биздин өлкө кыйын кырдаалга кептелгенде кимиси кол сунуп жардамга келет. Тышкы саясатты жүргүзүүдө аталган уюмдардын пайдасы барбы? Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргызстандын тышкы саясатындагы аба ырайы өзгөрүлө баштады. Бир гана саясат талдоочулар эмес, бийлик адамдары дагы чет өлкөлөр менен болгон алакада айрым багыттар өзгөрүүлөрүн кыйытышты. Андыктан биз бүгүн Кыргызстанга сырттан жан тарткан же сыртын салган мамлекеттерге жана ага тиешеси бар эл аралык уюмдарга кенен токтолобуз. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова. Салам. Бийлик алмашкан сайын өзгөрүп турган тышкы саясат кайрадан талкууда. Адатта Кыргыз бийлиги Россияга жан тартып, аны Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү деп какшап келишет. Садыр Жапаров дагы президент болуп шайланар замат алгачкы мамлекеттик сапарын Москвага жасаган. Несомненно, мой первый визит, зарубежный визит к вам в качестве президента Кыргызской республики доказывает высокий уровень двусторонних отношений между нашими странами. Бирок Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда Россиянын бир топ убакытка чейин үн катпай турушу, кечеңдеп реакция жасаганы, анан көп өтпөй 9-майдагы парадка жалгыз Эмомали Рахмонду чакырганы Россия тажик тарапты тандап турат деген өңүттөгү билдирүүлөргө негиз берген. Москвага азыр дүйшөмбү менен алака маанилүүрөөк. Тажикстан өзүнүн бийликти бир колго топтогон жетекчисине көнгөн абдан оор өнөктөш. Андан тышкары Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы жана алардын Ооганстан менен чектеш Борбор Азия республикаларына ыктымал жайгашышы жагынан алганда да Тажикстан абдан чоң мааниге ээ. Мурдагыга караганда азыраак деңгээлде болсо да, Тажикстан кайрадан америкалыктардын базасына айланууда. Шойгунун барышы Орусиянын Тажикстанга катуу көңүл буруп жатканын айгинелейт. Бирок мындай тыянакка айрым эксперттер макул эмес. Айтымдарында учурда бир гана Орусия эмес, ЯЭП жана ЖККУнун аброюна дагы көлөкө түшүүдө. Анткени Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал Казанда ЯЭПтен, дүйшөмбүдө ЖККУнун кеңешмелери өтүп жаткан маалда жүз берген. Мындан улам Путин Рахмонду 9-майдагы парадка эмес, суракка чакырды деген пикирин Марс Сариев аттуу саясат талдоочу билдирген. Жеңиш күнүнө карата Орто Азиядан бир дагы президент ал жакка барбайт. Бул чакырууну Орусия Орто Азияда өзүнүн аброюн жоготуп, Кыргыз өлкөсү башка жакка бурулуп кетип жатканын билип, сезип тынчсызданып жатат деп түшүнсөк болот. Чынында эле биздин элдин көңүлү Түркия, Өзбекстан мамлекеттерине бурулуп бара жатат. Анткени Казакстан кошулган бул өлкөлөр Кыргыз өлкөсүндө болгон трагедияга кайдыгер карабай, жакшы жардам беришти. Мындан улам мен Владимир Путин Эмомали Рахмонду күнөөлүү тарап катары чакырып жатат деген пикирдемин. Кантседагы Россия арсар абалда турганда Түркия чечкиндүү кадамдарга барган. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин Кыргыз-түрк бийлик өкүлдөрү бир катар жолугушууларды өткөрүшкөн. Алсак Түркпа, тагыраагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Алтынбек Мамаюсупов Турцияга иш сапары менен барган. Тараптар Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашып, түрк бийлиги ар тараптуу жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдиришкен. Көп узабай Кыргызстандын Турциядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиевди Түркиянын бюджет жана парламентти пландоо боюнча комитеттин төрагасы кабыл алган. Ага улай эле Турциянын тышкы мамилелер боюнча бийлик партиясынын башкы төрагаларынын орун басарлары менен жолуккан. Кыргыз-түрк алакасы жаңы деңгээлге чыгаарын жакында эле президент Садыр Жапаров дагы жар салды. Мындай билдирүүнү ал түрктөрдүн ТРТ Аваз телеканалына маек куруп жатып жасаган. Түркия менен Кыргызстандын мамилеси илгертеден бир туугандай мамиледе келгенбиз. Бул эч кимге жашыруун эмес. Муну түрк калкы дагы, кыргыз калкы дагы жакшы билет. Менин билишимче, акыркы 4-5 жылдан бери түрк менен кыргыздын ортосунда мамиле салгындап кеткен. Бул эми баякы өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин жетекчиликтин түрк менен Орусия мамлекетинин ортосундагы ишке кийлигише калып, өзүнүн туура эмес позициясын көргөзүп алгандыгы үчүн Түркия менен Кыргызстандын мамилеси солгундап кеткен. Кудай буюрса мен ишенем, мындан ары Түркия менен Кыргызстандын мамилеси эң жогорку деңгээлге жетерине көзүм жетет. Биз муну кайрадан жандандырабыз. Ошентсе дагы азырынча Кыргызстандын тышкы саясатында Садыр Жапаровдун ким менен ымаласы ысык же муздак болору анык эмес дешет чет элдик эксперттер.
Тышкы саясатта эр жүрөк улутчулдун образы Жапаровду барган сайын катаал аракеттерге түртүүдө. Бирок Кытай менен Россияны айыптоо ал үчүн өтө кооптуу буталардай сезилет. Ал эми аймактагы коңшулар болсо анын катаал улутчулдук риторикага болгон сүйүүсүнүн тобокелчиликтерин сезүүгө үлгүрүштү. Популярдуулукту көтөрүү үчүн катуу билдирүүлөрдү жасоо күтүлбөгөн кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин учурдагы чыр чатак көрсөттү. Айрыкча ар бир адам улутчулдук сезимде ойноону жакшы көргөн аймакта. Эгер бир нерсе боло турган болсо Жапаровдун тышкы жардамга үмүтү аз. Кыргызстандын саясий элитасынын туруксуз кырдаалда турганын эске алганда, тактыда узак отурбай турчу саясатчыны бирөө жарым колдоору күмөн. Концедагы өнөктөш мамлекеттер ортосундагы мамилелерди жөнгө салып туруу үчүн ар кандай эл аралык уюмдар бар. Алардын бири Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму ЖККУ. Ал 1992 жылы түзүлгөн. Негизги максаты келишимдин катышуучу өлкөлөрүнүн территориалдык, экономикалык мейкиндигин армиялардын жана жардамчы бөлүктөрдүн биргеликтеги күчү менен тышкы согуштук саясий агрессорлордон, эл аралык террористтерден, ошондой эле чоң масштабдагы жаратылыш кырсыктарынан коргоо. Уюм кошумча аскери күчтөрдү камсыз кылат жана аскери техникалык жабдыктарды жакшыртууга көмөктөшүп турат. ЖККУга учурда 6 мамлекет мүчө. Алар Кыргызстан, Казакстан, Россия, Армения, Таджикистан жана Белоруссия. Ал эми Азербайжан, Грузия жана Өзбекстан мүчөлүгүн токтотуп коюшкан. ЖККУнун аты айтып тургандай эле чөлкөмдөгү эң негизги коопсуздук келишими боюнча уюм эмне үчүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга кийлигишкен жок деген суроого орусиялык саясат талдоочу жооп берген. Регламент бар, ага ылайык ЖККУга мүчө болгон өлкө башкы катчыга чукул кеңеш чогултуу тууралуу билдирүү бериши керек. Азыр ал башчы Белоруссиянын жараны Зай Станислав Васильевич. Өз кезегинде ал кезексиз чукул кеңеш чогултуу тууралуу чечим кабыл алат. Менимче Кыргызстан ЖККУга андай билдирүү жөнөткөн жок. Тажикстандагы берген эмес. Эми бул процедуралык маселелер. ЖККУнун уставы, жогорудагы регламент Бириккен Улуттар уюму тарабынан бекитилген. Аны эч качан бузбашы керек. Кыскача айтканда, өзүң жардам сурамайын, сага кол кабыш кылышпайт. ЖККУдан кийинки эле ири уюм КМШ, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги. Ага мурун СССРдин курамына кирген мамлекеттер мүчө. Бул уюм мамлекеттер аралык алаканы арттыруу, маданий, гуманитардык, экономикалык жаатта кызматташууну илгерилетүү максатында түзүлгөн. Экономикалык тармак боюнча Кыргызстан мүчө болгон эң ири биримдик бул ЕАЭБ, Евразиялык экономикалык биримдик. Курамында Россия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения бар. Анын максаты товар, кызмат, жумушчу топ үчүн бирдиктүү базар түзүү. Мүчө болгон өлкөлөр ортосундагы экспорт арзаныраак түшүп, импорттоо жөнөкөйлөтүлүп, эмгек миграциясына жеңил шарттар түзүлүшү абзел. Мисал келтирсек, Россияда эле Кыргызстандын эмгек мигранттары миллионго чамалайт. Үстүбүздөгү жылдын биринчи чейрегинде эле алар мекенине 500 миллиондон ашык доллар которушкан. Биз Евразиялык экономикалык биримдик менен кызматташуубузду улантабыз. Анткени ал алдыңкы жана конкреттүү сырткы саясий долбоор болуп эсептелет. Кыргызстан мүчөлүктө турган дагы бир ири уюм Шанхай кызматташтык уюму. Анын катарында Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Россия, Таджикстан, Өзбекстан, Индия, Иран жана Пакистан мамлекеттери бар. ШКУнун региондук терроризмге каршы түзүмү бар. Тагыраагы терроризмге каршылык көрсөтүү үчүн биргелешкен чалгындоо жүргүзүүсү абзел. Коопсуздук боюнча дагы кызматташып турушу шарт. Мындан сырткары экономикалык жана маданий тармактарда көмөктөшүп турушу керек. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон 8 өлкө менен тең Кыргызстан кызматташып турат. Бул тышкы саясаттын көп тармактуу болуусуна өөлгө түзөт. Кыскасы, учурда Кыргыз бийлиги чет өлкөлөр менен болгон алакасын кайрадан карап чыгууда. Ал эми Кыргызстан мүчө болгон эл аралык уюмдардын биз эң негизгилерине гана токтолдук. Бул маалыматты сактап калып, досторуңуздар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.